Алла менин суроом, Алла Таала Кур'анда тоң моюнду кылбагыла деп айтты беле, же айткан жок беле. Мен мурда бир жерден уккандай болгом. Анан бүгүн бирөөгө Алла Таала ошентип айткан деп айттым. Эми эмне болот? Туура эмес айтып салсам. Эмнеге туура эмес? Эң туурада. Алла Таала Кур'анда канча жерде айткан. Тоң моюнду кылбагыла. Аллага баш ийбести кылбагыла. Толтура бул, туура эле айткансыз. Мен 10 жыл мурун устаз мындан 10 жыл мурун айылдан жаңы келгем. Кыштын күнү ачкам дейби. Жок акча болчу. Досум экөөбүз анан кечинде акча издеп көчөгө чыгып, бир кафенин жанына барсак, 3-4 ичип отуруптур. Анан бизди арак тамеки алып кел деп жумшады. 200 сом берип. Аны биз алып бербей койгонбуз. Анткени биз ачка болчубуз. Эми эмне кылабыз акчасы? Аллах акбар. Алар күнөөкөр алар. Бирок алар ичип аткан күнөөсүн алат, силер кайтарып бербей койгон күнөөсүн аласыңар. Бирөөнүн акысы да ал. Кимдикиси болсун, кимдики болот. Бирок ага арак алып келбеш керек эле. Арак кечип, нан алып келип берип коюп качып кетип калбайсың. Жоосу жөн эле коюп коюп, жоосу кетип калыш керек эле. Жоосу эртеси күнү кандай болбосун алып келип бербеш керек эле. Эми аракет кылып өзүн берип коюш керек. Анын акысы, алардын акысы кандай болгондо дагы. Саид Нурсини медресесинде окугандарды даватка каршы дешет, ушул туурабы? Мен билбедим, андай эмес болсо керек. Деги эле Саид Нурсини китептерин окусак болобу? Муфтияттан сураңыздар. Ал жерде фатва бөлүмү бар, кайсы китеп болот, бардыгын айтып берет. Анан аялдарга колуна хына койсо болобу? Болот. Менин классташ балдарым көкбөрү ойнойбуз деп өзүбүздөн 1 жаш кичүү балдар менен мелдешип коюшуптур. Биз 2001 жылкы балдарбыз. Ортого 10 000 сомдон чыгарып 20 000 сомго мелдешип атышыптыр. Бул мелдешиптин өкүмү кандай болуп калат? Акчаны чогултуп атышат. Мен бул нерсеге кошулбай койсом туура эле болобу? Классташ балдарыма дуа кылып коюңузчу, ыйманга келип калышсын. Алла разы болсун. Алла ыйманга келтирсин барыбызды. Бул болбойт азыркындайчы. Мындай, давай биздин команда мынча 10 000 чыгарабыз, ким утса 10 000 алып кетип калат, кумар болуп калат бул. Биздин шариятыбызда мындай уруксат эмес. Үчүнчү тарап эгерде байге койсо болот. Үчүнчү тарап байге койсо болот. Давай, мисалы ушундай 5 команда болдуңарбы? Ким биринчини утса, мен өзүм командада эмесмин да. Мен мындайлар байге коюп атам, ким биринчи мисалы. Биринчи утса 10 000 сом, экинчиге 5 000 сом, үчүнчүгө 3 000 сом. Бул болот. Мотивация анан кыры. Бирок өздөрү арасында кошуп, өздөрү коюп калса бул болбой калат. Мен 18 жашка чейин өтө бактылуу жашадым. 3 күнгө көп жолу даватка чыгып, намазды таштабадым. 40 күнгө 2 жолу чыгып, өтө бактылуу жашадым. Бирок бир жолу зына кылып койдум. Ошондон кийин башым карыздан чыкпай калды. Алла мени кечиреби, дуа кылып коюңузчу, сураныч, ошол жолго кайтайынчы. Аллаху акбар. Шайтандын азгырысы кылыпсыз да таксыр. Жакшы кылбапсыз. Тооба, истигфар кылыңыз, кичине садака кылыңыз. Пайгамбарыбыз айткан, зына бул жакырчылыкты алып келет деген. Жүрөктүн жакырчылыгы, колдун жакырчылыгы. Экөөнтү дүйнөнүкүн тең алып келет. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, мен зына кылып эле жүрөт, анын иштери жок, анын жүрөгү жакыр ал. Эртең көрөсүң кандай күн келет экен ал. Сөз будан башка зынанын кесепеттери толтура, эсептеп бүтпөйсүн. Түрдүү ооруларды пайда кылат. Кан төгүлөр болот, жер титирөөлөр, үй бүлөлөр бузулат, талкананат. Дайым айтып жүрөбүз, будан сактанайлы. Будан сактанайлы. Багымдат намазын эле окуп турса болобу, убактылуу, андан кийин 5 маал намаз окуп. Буну сизге эч ким уруксат бере албайт. Бир гана намазды окуп тура бер депчи. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мунун буйругу бул. 5 убакыт намаз, 5 убакыт намаз. Бизде 4, 3, 2 жок. Албетте, азыр мисалы сиз баштап атасыз, же кандайдыр бир себептер менен 1 убакыт намаз окуп атасыз. Таштабай окуй бериңиз, 2-ни кошуңуз, 3-үнү кошуңуз, барып 5 кылып аласыз деп айтабыз. Бирок кээ бирлер мисалы сөзсүз 5ти окуйсуң же окубайсың деген болбойт. Белиби? Акыры бисмилла азыр баштай бериң. Бүгүн 1ти окудуңуз, эртең 2-ни, бүгүн 3, акырын кийинки жумада, кийинки айда кошуп тургузасыз иншалла. Кунут дуасын кагазга жазып окуса болобу намазда? Жок, намазда кагазга жазып окусаңыз намаз бузулуп калат. Бизде болбойт. Анан көрө
намаздын сыртында жаттаңыз, а намаздын жаттаганга чейин, кунут дуасын жаттаганга чейин роббигфирли деген эле дуаны үйрөнүп алың. Ошо менен Кудай калса кете берет. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар. Же ушу дуаны окуңуз. Себеп ал орун, дуанын орду дуа болуш керек да. Бир тууган эжем бар. Жок, менин балам 11 жаш улуу келинге үйлөнүп бизди карабай койду. Эмне кылабыз? Атасы 73 жашта, кыйналдык. Аллаху акбар. Эми дуа кыласыңар, не кыласыңар эле? Насаат айткыла. Кимдин сөзүн укса, ошолор айттыргыла. Алла Таала инсап берсин. Ассаламу алейкум. Бир тууган эжем бар. Жалган күбө берип тажатты. Башында актанып жатып, эми Кудайга койдум деп калдым. Ошо туура эле болобу? Жок, туура эмес. Бир тууган эжеңер болсо, кичине дүйнөнүн себебинде таарынышып кетсеңер, аны Кудайга койдум деп ал жакшы эмес. Тууганчылык мамилеге бекем болуш керек. Жамандык келсе сабыр кылыш керек. Келип калат эмге бир түшүнбөгөн, азыр силер айтып атканыңардай. Тажатты деп атпайсыңбы? Бирок ушуга бир сабыр кылып, мейли жамандык каалабаш керек. Өзгөчө бир туугандарга таптакыр жамандык каалабаш керек. Сен жакшылыгыңды баалабаса дагы, билбесе дагы, сен бил анда көрөк. Сен бил. Ал кой эми билбейт экен, ошого тең элесин мен. Жок, сен бил ага жакшылык кыл, жамандык кылба. Саламатсызбы? Үйгө Бакара сүрөсүн коюп үй тазаласа болобу? Себеби кичинекей кызым коркуп атам дейт. Мейли, эң жакшы ошол Бакара сүрөнүн күн сайын кичине окуп үйрөнсөк жакшы болот эле. Азыр эми жоктон көрө жогору койсоңуз болот. Гусул, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Гусул кээде алганга мүмкүнчүлүк жок болуп калса, айрыкча узун чачка гусулду кыскартып алса болобу? Намазды каза кылбай, жана баланы гусулу жок эмиссе болобу? Гусул бизде кыскарылбайт. Эми башты белине чейин жууп, аны калган жуубай коюп, же жарымды бул жагын жууп, буякты жуубай коюп, андай жок. Чачты мисалы аны караса болот, эми канчалык узун. Бирок карап туруп мыналда гусул кыскарылбайт, гусул толук. Гусулсуз баланы эмиссе боло берет. Кээ бирлер баягы гусулу жок болбойт экен деп анан гусул алыш керек, бала ыйлап атат, бул тополоң жок. Bunday болбойт. Эмизе берсин эчтеке эмес. Кээ бирлер ушунчалык эле айтып коет, ошол мисалы эмизе турган жерин кичине жууп койсун дагы, эмизе берсин дейт. Эми кандай болсо дагы андай жок деле эмиссе боло берет. Шарият боюнча уруксат таксыр. Ассаламу алейкум. Менин күйөөм багымдат пешим асыр шам намазын окуйт. Дагы шамдан кийин 100 грамм ичип алат. Эмне кылса болот? 10 жылдан бери балдарын кыйнайт. Бул 5 убакыт намаз, 4 убакыт намаз окуйт экен, 4 убакыт намазды мечитте окусун. Мечитте шамды мечитте окусун, ошол жерде анан бир давачылар келип калса алып калат аны. 100 граммы болбой калат. Куптанга чейин анан баян болот, ихтилат болот, анан чай болот, Кудай кааласа анан 3 күнгө болот. Ошо ойдон 100 грамм калат да. Бул намазды мечитте окусун. Аракет кылсын ошогочу. Менин боюмда бар, кайсы дуаны көп окусам болот? Ясин жакшы, Ясин дуаны оку. Эң ошол сүрөнү Ясинде окусаң болот. Жөн эле тилек кылып деле Фатиханы окуп дем сала берле. Эгерде Ясинди билбесеңер. Ассаламу алейкум. Аял киши кашын хына менен боёсо болобу? Күйөөсү үчүн болот. Намазды кантип үйрөнсөм болот? Намазды кантип үйрөтөңүз? Алланын жолуна чыгыңыз, үйрөнөсүз тез эле буюрса. Эгерде эркек болсоңуз. Мындай, кандай десем, эркек болсоң дегени мындай башкалар туура эмес түшүнүп албасын. Аял эмес да. Аялдар болсо, алар эме менен өзүнүн махрамы менен чыгып деле үйрөнсө болот да ватка. Же болбосо азыр бүгүнкү күндөгү эң оңой жолун айтып атам. Мына интернеттер барго, булар менен деле үйрөнсө болот таксылар. Үйрөнбөй ал жерден деле бар. Бирок практика түрүндөчү моюн бербей атабы? 3 күнгө чыгып келиң. Тез эле алхамдулилля турган отурганын даратын практика түрүндө. Баары бир практика теориядан күчтүү да. Бул бардыгы эле билет мунучу. Саламу алейкум дамылар. Каза намаздарды сүннөт окулабы? Же парызды эле окуш керекпи? Жана үйдө ит бакса болобу? Алла разы болсун. Жок, каза намаздар фарыз гана окулунат, жана витр важип окулунат. Сүннөттөр казасы окулбайт. Бир гана эгерде багымдат намаз каза болуп калса, ошол фарыз сүннөтү менен түшкө чейин окуй турган болсо, сүннөтү окулат ошонун казасы. Пайгамбарыбыз Лайлату Та'ристе ошо бир жолу сапардан кечинде келатып, түндүн акыркысында ушу уктап калышкан эле, ошондо Билал разияллаху анхуга айтканда, ал өрөөндөн чыгып барып, азан айт, каумат айт деп дарат алгандан кийин сүннөттүн да казасын окуган, фарыздын да казасын окуган. Түштөн өтүп кетсе, ошо сүннөт окулбайт, фарызын эле окулат. Анан үйдө ит бакса болобу деп үйдүн ичинде ит бакса болбойт. Периштелер кирбейт, райымдуу периштелер кирбейт. Береке болбойт.
Короодо баксаңыз мейли, мал чарбаны тияк бияктарды карай турган болсо мейли. Маркум жөнүндө жаман не дейт? Маркум жөнүндө жаман сөздөрдү айтса ага зыян келеби? Рахмат. Маркумдар жөнүндө мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: сиз канчалык жаман көргөн адам болбосун, өтүп кеттиби? Болду. Сүйлөбөңүз. Пайгамбар айткан: ла тасуббул маута. Өлүктөрдү тилдебегиле, сөкпөгүлө деген. Фа иннахум афдау иля ма каддаму. Анткени алар өзүнүн мурун кылган иштерине жолукту алар. Ма каддаму алдын ала жиберген амалдарына, ошолорго жолукту бардыгына жетишти аларга. Жетти аларга. Сен сөккөнүң эч кандай пайдасы деле жок. Зыяны деле жок. Албетте кичине мындай кандай сен бир жоомарт болуп коюш керек эми, таксыр жердин астына кеткенден кийин эми бул дүйнөдө эми адамдын кемчилдиги жок болбой койбойт, баарында кемчилдик бар. Удукуру махасина маутакум, пайгамбар айткан, өлүктөрүңөрдүн өтүп кеткен аркасынан жакшы эле сөздөр сүйлөп коелу, ошончук пайда болот. Содада товар, продукталар канча процент коюу макулураак, фатва барбы? Канча койсоңуз ыктыярыңызда, сиздин мүлкүңүз болсо, мисалы мына дневникти мен өзү 100 сомго эле алгам, кааласам 100 сомго сатам, 101ге 200, 500, ким кааласа сатар. Канча кааласа, ол сиздин ыктыярыңызда. Албетте тамак ашта, продуктада тамак ашта элдин муктаждыгынан туура эмес пайдаланбаш керек. Билесизби, ковидтерде унду кандай көтөрүшкөн? Андай жакшы эмес ал. Элдин ошондой муктаж учурларында аны көтөрүп бергенге болбойт ал. Мурда кандай болсо ошондой эле. Аялым bir жылдан бери алыс жакта иштейт, нике бузулбайбы? Инна лилла, астагфируллах. Bir жылдан бери алыста жакта иштейт, сиз каякта жүрөсүз? Мындай болуш керек да, туугандар, аял жаныңызда болсун. Үйдүн куту, балдардын энеси, сиздин алхамдулилlah кайгыңызды бөлүшүп сизге бере турган. Сиз чогуу иштегиле, чогуу алгыла. Андай кылып туруп 1 жылдан бери каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт? Эми жакшы күмөн кылган чакта деле жакшы эмес бул. Нике бузулбайт, бирок, нике бузулбайт. Нике адам өлүп калганда эле, мейлиби? Же болбосо Кудай сактаса муртат болуп кетсе, же талак берсе, ошол учурларда бузулат, болбосо бузулбайт. Маркумга өз атасынын атын атап багыштаса Куранды түшпөйт деп уктум, туурабы? Өз атамдын атын билбейм. Мен өтсөм Куран түшпөй калабы? Алла разы болсун. Жок, жалат болбоңуз. Маркумга ниети эле кетет, барды түшө берет туган. Бирок бизде урп адатта көбүнчө эми атасынын атын айтып коет. Ошондой кылып, себептен адын деле көңүлү болот. Ошону эске алып, атап маркумга сиз кайсы ниетинде эле атама дедиңизби, атын айтпасаңыз деле. Апама дедиңизби, атын айтпасаңыз деле. Чоң атама, тайенеме, кимдин атын айтпасаңыз деле. Бирөө эстен чыгып калды ошо досуңуз. Чоң, курсташ болчу. Ошого. Жөн эле Куран барат, сого бар. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам дамла. Акыйда боюнча суроом бар эле. Кээ бири Алла Таала аршта, кээ бири жерде дешет. Устаз, туурасы кандай болот? Өзү сиз кандай акыйданы карманасыз? Биз Ханафи бизби же Матуридийбизби? Биз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүбүз го, эмне үчүн Мухаммади эмеспиз? Машаалла. Акыйда туугандар өтө бир татаал, эң керектүү, эң маанилүү маселелер да бул. Мусулман адамдын акыйдасы кандай болуш керек? Билип алыңыз. Аллага болгон ишеним биринчиден таухид, Алланы бар, жалгыз, шериги жок, эч бир жаралганга окшош эмес. Ушуну унутпаңыз. Эми биздин акыйда кандай? Биздин акыйда ушул. Алла маужуд била макан, била жисим, била жиха. Алла бар, жайсыз. Алла бар, жисим, дене мүчөсүз. Алла бар, эч бир алты тарапсыз. Демек Алла Таала жайга дагы муктаж эмес, дене мүчөлөрүнө да муктаж эмес, тарапка дагы муктаж эмес. Жараткан Алла Таала аруу таза зат. Эми Куранда же болсо хадисте ушуларга Алла Субхана ва Таалага бир жай, же бир тарап, же бир жисим айтылса, аны сыфат деп коет. Не деп коет экенбиз? Сыфат. Алла Таала аршта деп мисалы. Алла Таала ар бириңер менен биргеликте. Айнама кунтум, хуа маакум айнама кунтум, ар-рахман алал арши истава. Булардын бардыгы муша, мул
сыфаты муташабихат аяттарда мындай деген сөз туғандар. Жақшы угуп алыңыз. Муташабихат аяттар деп коет буга биз иман, Алла пайгамбарыбыз кандай десе иман келтирдик, ошо менен токтодук. Мейлиби? Арыштагы макан бир жай, жердагы жай, асмандагы жай. Алла жайсыз бар. Түшүнүктүүбү? Алла Таала бир жайга аны камтып койгон. А ушундай сөздөргө кандай дейсе, Алла илими менен, кудурети менен деңиз, токтоңуз. Эң жакшы аслам тарика бул боюнча өтө чоң тартыштар болгон туугандар. Жүздеген, миң деген эмес, миллион деген адамдар тартышып келишкен. Ошон үчүн эң туура жол мына. Эң туура жол Алла Тааланын заты вараул вара, заты бир деп, бар деп, жалгыз деп, шериги жок деп, Алла сыпатында дагы, затында дагы махлукка окшош эмес деңиз, бүттү. Ушу точка. Анан кайсыга муктаж эмес, макан жайга муктаж эмес, жисим денеге муктаж эмес, мейлиби тарапка муктаж эмес. Алла субханаху ва таала булардан таза зат деп болду. Анан кийин биз ушул боюнча айтылып калгандарга, аларга Алланын илими, өз илими менен, кудурети менен болду. Арш болобу, асман болобу, жер болобу, ар бир адам менен Алла өз илими менен, кудурети менен. Алхамдулилlah, ахли суннат вал жамаат матуриди акидасы ушул. Ана ханафийбизби, матуридийбизби деп тугандар мындай да. Туура эми, мисалы мүмкүн билбеген же болсо ажыраткан суроо. Абу Ханифа рахматулла алейхтин доорунда имам Матуриди рахматулла алейхтин фитналары жок болчу. Ошонун доорундагы фитналары жок болчу, то есть. Ар бир доордо өзүнүн жараша фитналар болгон да. Абу Ханифа рахматулла алейхтин доорунда болду. Тафвид Алла Таалага таштап коет эле болду. Макулбу? Көп тавил кылып, мындай, бунун мааниси мындай деп бурмалаганга алып келбейт эле. Имам Матуриди рахматулла алейхтин доорунда Аллага, Алла Тааланы махлукка окшоткондорду көбөйгөн, күчөйгөн, фитналар күчөйгөн учурда андан кийин үммөттүн ишенимин туура багытта алып калыш үчүн ошол Алла Тааланы махлукка окшотуп, да бир Дед Морозго астагфирулла, да бир балекет салекеттерге кыялданып ошого кетип калбаш үчүн, Алла басат, Алла күлөт, Алла да мындай кылат, тигиндей кылат деп кетип калбаш үчүнчү, мунун мааниси мындай. Алла Тааланын бир жерде кудурети, Алла Тааланын бул нематы, тигиндей деп ошо тавилге барган да. Демек, экөөнүн доору эки бөлөк. Азыр да мисалы кандай доор, аалымдар ушуна жараша, өзүбүзө дооруна жараша фатваларды берип келет да. Албетте сиз айтканда туура, баарыбыз Мухаммадийбиз. Алла разы болсун. Assalamu alaikum устаз, биз жакында бир үй алып, ошол жерде жашап аттык эле. Кошунабыз гостиница иштетет экен. Бизге зыян тийбейби? Бизге саткан таксыр киши сатты эле. Биз да сураштырбаппыз. Кандай кылсак туура болот? Эми жакшы кошунаны пайгамбарыбыз тилеген, жаман кошунадан пана тилеген. Жакшы кошунан сураш керек өзү. Анан бирөө билип, эми ал жерде наоборот ага даават берип, акырын кылып, эгерде ал гостиница туура эмес жолго иштетип турган болсо, эскериш керек. Болбосо ал үйдү сатып кетип калыш керек. Жамандын кесепети тиет да. Алла Тааланын 99 ысымынын бири балалуу болуунун дуасын айтууда 7 күн орозо кармоо керек дешет. Туурабы? Туурасы кандай? Мен bunday билбейт экем. Сиз Кур'ан-ы Каримдеги дуа, Закария алейхиссаламдын дуасын кылыңыз, анан көрөм. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба иннака сами'уд дуа. Мени перзент талап кылгангачы. Мыналарда мүмкүн аалымдардын тажрыйбасы болушу мүмкүн. Бирок меске айткан ал Кур'андын аяты. Карызымды бергенден уялып, тойго барганда конвертке кошумчама кошуп салып бердим эле. Карызыман кутулдумбу? Жок, кандай кутулдуңуз? Ал кошумча болуп калды да. Сиз бирок мында кийин телефондо айтып коюңуз. Баягы мен бергеним, мисалы канча бир 5000 сом бердим, ошол карыз болчу деп коюш керек да. Кошумча бөлөк ал, карызды айтып коюш, берип коюш керек, айтып бериш керек. Күйөөм динди жакшы түшүнөт, бирок көрүнгөн аялдар менен SMS жазышып, сүйлөшө берет. Ошо болобу? Ушуну жакшы түшүндүрүп бериңизчи. Динди жакшы түшүнбөйт сиздин күйөөңүз. La ilahe illallah. Динди түшүнгөндө ушундай болобу эле. Динди просто маалыматы бар да, дин деген мындай жакшы адамдар деп. Ошо маалыматы бар да. Анын түшүнүгү жок ал. Динди түшүнгөн болсо, ага амал кылып, азыркындай SMS ар кандай кыздар менен андай болбойт эле. Андай болбойт эле. Бул жакшылыкка алып барбайт. Өзүнө деле зыян, угуп туруңуз. Семьяга зыян. Балдары бар, кыздары бар.
Биринчи өзүнө зыян, экинчи үй бүлөсүнө да зыян, тигилерге да зыян. Мүмкүн тигинин күйөөсү бардыр, же эми турмушка чыгайын деп аткандар, кандай билет. Андай болбойт. Шариятта алхамдулилля ар бир адамдын ысык жан, кумары бар, шахваты бар, напсы каалоосу бар. Алла Таала буну жараткан. Улуу сөздө уят жок, шариятта шарым жок. Просто ошону туура жолун айткан, кандай кылып. Кимге үйлөнсө болот, кимге үйлөнсө болбойт. Ушунун бардыгын алхамдулилля буну жол эрежелерин айтып койгон. Андай арам жолго кете бербеш керек ал. Ал просто өзүңүзгө бул сыноо үчүн жамандык каалайсыз да. Бактыңызга балта чабасыз таксыр. Андай болбойт. Мен тегирмен тартам. Чачылган мака арпаларды, шыпырындыны мал тоокторго берсем, бирөөнүн акысы болуп калбайбы? Не кылсам болот? Жок, тегирменде эл тартып наркысын алып кеткенине ыраазы да туурабы? Кейде тегирменде эми нары бери чачырып кетет, шыпырып алсаң тебеленди болот да, исрап болот да. Аны алып туруп, ошол койпой, тияк тоок боокторго берсең, эч кандай эчтеке болбойт. Эч нерсе болбойт. Зээнди кантип күчөтүү керек? Дуасы барбы? Робби зидни илманы көп айтыңыз. Робби зидни илма. Зээнди күчөтөт. Салам алейкум рахматулла. Аял кишиге жоолукчан болуп, тил үйрөтүп, онлайн түз эфирде сабак өтсө болобу? Аялдарга өтсө болот. Аялдарга өтө берсин. Мекен сакчыларга, түнү күнү уктабагандарга дозоктун оту арам дейт го. А бирок кээ бир мекен сакчылар намаз окушпайт. Болду, бизге дозок оту арам экен деп, бирок алар кыздарга, эжелерге аябай уят сөздөр менен тийишет. Мен 3 күндөн бери көрүп угуп атам. Ушундан көрө намаз окусаңар болот эле, апаңарды же эже сиңдиңерди ойлобойсуңарбы десем, сен ишиң болбосун деп айтышат. Ошолорго бир жакшы насаат айта кетсеңиз. Аллаху акбар. Тугандар, албетте мекенди коргогондор, түнү күнү уктабагандар сооптору бар. Бирок бунун мааниси мындай да, сен капырлык кылсаң деле дозок арам болуп кете берет экен деп. Жок, иман болсун, намаз болсун. Ошончо алхамдулилля мекени коргоп атат, Алла ыраазы болсун, рахмат айтабыз. Бирок азыркы мына эже айтып аткандай, ал кыздарга андай тигиндей кылгандар болбойт. Андайдан сактаныш керек, этияттаныш керек. Тугандар, жараткан Алла Таала бизге толук дин берген. Ошонун бир бөлүгү мекенди коргоо, мекенди сүйүү, мекенди таза кармоо. Ушунун бир бөлүгү да. Буга дагы улуу фазилеттери бар. Андай эмес. Мисалы, кандай эле бир намаз өзүнчө бир бөлүк, мейлиби? Зекет өзүнчө бир бөлүк, үйлөнүү өзүнчө бир, жана ушундайдын бир бөлүгү да. Бири-бирине жардам бериш керек. Бирок бирөөнү колго алып, наркысы боло берет деген ал акмакчылык болуп калат. Ассаламу алейкум, 70 жаштагы апам чачын кыскартса болобу? Жуунгандан кыйналат экен. Жооп берип коесузбу? Мейли бир аз кыскартса болот. Бирок эми каягында бир эркектерге окшой турган андай болбой калат эми. Кээ бирлердин чачы таптакыр узун. Вот ошолорго мисалы көбүнчө ошо кусулганда жуунуп кыйналып атса, бир аз кыскартса болот. Жолсу чачына оору түшкөн учурларда. Мен күйөөм кой багып караганына 23 жыл болду. А мен турмушка чыкканыма 7 жылдан өттү. Ошол 7 жыл ичи кыш, жаз, жай, күз кой менен кыштап жайлоолоп жүрдүк. Сууктарда жүрүп 3 оору менен ооруп жатам. Учурда кош бойлумун. Жашоо шартты жакшыртсак болот. Бирок баары кайдыгер кыйналганыбызда. Шаарга участка алып үй салдык. Балдарым окуйын деп калды. Суу алыс, фляктап ташыйм эшек менен. Толтуруп келип, сууда үйгө келип түшүрүштөн кыйналып атам. Бир да кошуна жок. Бир тоо арасында жашайм. Эми жүрүң биз да үй жайлуу болуп, балдарды окутуп, ден соолукту караталы десем, кайын журтум, күйөөм дагы эле каршы. Жашоодон көңүлүм калып бараткандай, негедир? Өзүм жолукчамын. Сураныч, жооп берип коюңчу. Кандай кылып түшүндүрсөм? Аллаху акбар. Эми эмне деп айтам мен мындай да? Эми кандай болбосун, аялдын бактылуулугу каерде болбосун күйөөсү менен. Туура эми шаарга келип мүмкүнчүлүк болсо жашасаңар, мейли, болбосо азыр айылда деле шарттарды түзүп атышат. Күйөө азыр ошол эле сууларды, светтерди, үйдүн ичинде ажатканаларды, душтарды шарт түзүш керек таксырлар. Азыр алхамдулилля бул узактагы кыйын нерсе эмес. Ошол жерде койлордон бир 2-3 сатсаң, уйдан бирди сатсаң, бардыгы нормальный болот. Тартып элечи.
Анан алхамдулилля мейли. Бирок наоборот, мисалы ал жактын пайдасы дагы бар. Азыркындай зыян сизге көрүнүп атат, бирок пайдасы дагы бар да. Кандай? Шаардагы фитнадан узак болот. Шаарда канча деген фитна бар. Көз сакташ кыйын. Тил сакташ кыйын, ойду сакташ кыйын. Ал жакта алхамдулилля пайгамбарыбыз кандай деп айткан, тоолордун чокуларында жамгыр жаган жерде азан айтып, коомат айтып, намаз окуган Алла ушундай ыраазы болот экен ошолордончу. Ошон үчүн иншалла бир акырын түшүндүрүп көргүлө, эми шарттарды кожоюн бир оңдосоңуз жакшы болот эле. Канча өмүр калды, Кудай билет. Ушундай мал, мүлк деп эле жүрүп эле булар баары колдон чыгып кетет. Алла Таала бергенди туура иштет, жакшынакай ден соолукту карап жашайлы депчи. Ден соолук кеткенден кийин баардык малыңды, коюңду сатсаң ам келбейт ал. Ошон үчүн учурдан эме кылыш керек депчи. Албетте иншалла өзүңүздөр эми аракет кылыңыздар эми буга иншалла. Эстегенде убакыт. Я. Кандай? А? Не дейт? Каза намаздар купия окулат. Эстегенде туугандар, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Тааланын жардамы менен сиздерде жакшы адамдардын алхамдулилля ошо акбаталары менен мына Хидаятул Кур'ан, Кур'андын тафсири, чечмелөөсү, түшүндүрмөсүнүн 3-чү тому жарык көрдү. Аллага чексиз шүгүрлөр. Кыргыз элибизге кыргыз тилинде аз болсо дагы кичине колубуздан келген илимди, тажрыйбаны бөлүшүп, иншалла атай ушу кубанычты сиздер менен бөлүшөйүн деп бүгүн атай алып келдик. Бул дагы бир топ токтоп калган эле 2011-жылы ушул 1-2 томун чыгардык эле. Кур'ан-ы Каримден ушу Хидаятул Кур'ан деп ат коюп, ушу Кур'андын туура хидаяты деп мындай неме кылып 2 бөлүктөн. Азыр эми мына Кудай кааласа 3-чүсү чыкты. Өзү Кур'андын кыргызча тафсири буюрса 6 том иншалла ниеттелип турат. Бир жолу котормосун аягына чейин бүтүп алдык. Бирок азыр кийинкилерин иншалла акырын чыгат. Жакшы дуа кылып турсаңыздар. Албетте баарыңыздарды өзүмү дагы китеп окуганга чакырат элем. Кур'анды иншалла окуйлу туугандар. Азыр туура Кур'андын мисалы карасаңыз, Кур'андын маанилеринин эле котормосу болгондуктан кээ бир адамдар жакшы түшүнө албай, же зеригип калат, же жакшы илим ала албай калат. Ошон үчүн бул жердеги көптөгөн китептердин топтомунан өзүбүздүн алхамдулилля колдон келишинче ушул өзүнүн кыргызча тилге которуп Тооба сүрөсүнөн, мынакей Тооба сүрөсүнөн башталат. Буюрса иншалла бул жерде өзгөчө айтканда Юсуф сүрөсү бар, Юсуф сүрөсүнүн, Раат сүрөсү бар, Худ сүрөсү бар, Юнус сүрөсү бар. Тооба сүрөсүнөн башталып, эң акыры мынакей Ибрахим сүрөсү менен да. Ушул 5 парага жакыныраак, ушул алхамдулилля 600 беттин ашыгыраак ошол китеп болуп чыкты. Кудай кааласа иншалла баарыңыздарга Кудай кааласа ушу жакшынакай бир окуп, ичиндеги биз кандай кылдык өзгөчөлөп бап кылып бөлүп, андан кийин эң негизинде бул жерде ошо сиздерге мисалы бапты айттык да, садака сарп кылына турган орундар, кимдерге садака. Ушул аятта келет да, бул өзгөчөлүгү Кур'андын таризи менен аяттарды котордук. Кур'анда кандай тариз Алла Таала айтса, ошонго өзгөртпөгөнгөчү, грамматикасын бузбаганга. Бирок ылдый жагында, бул кара тамгадан кийин ылдый жагында атайы уга биздин өзүбүздүн кыргызча жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп жазып, жана кошумча түшүндүрмөлөрдө бул аят эмне үчүн түшкөн, bundan кандай өкүмдөр чыгат, кандай пайдалары бар, бул качан түшкөн, эмне себеп болгон, жана бул жердеги ушундай пайдалуу маселелерди өзүнө ала турганга камтый турган, алхамдулилля. Мисалы зекеттин фарыз болуусу тууралуу, качан фарыз болгон, кимге, кандай, ибадатка акы алуу, бул баардыгы алхамдулилля өзүнө камтыган. Тооба сүрөсү өзгөчө мусулмандардын, мунафыктардын, Ибрахим сүрөсүндөгү дагы Юсуф алейхиссаламдын сүрөсү, Юсуф пайгамбардын сүрөсүндө. Бул жерде өзгөчө тууганчылыктар менен, туугандар менен кандай мамиле болуш керек эле. Кийин болсо алхамдулилля аял заты менен болгон мамиле, бадыша менен болгон мамиле, зындандаш менен болгон мамиле, түш жоруу маселелери, жамандык кылгандарга жакшылык менен кайтаруу маселелери. Эми укпуш алхамдулилля. Ошон үчүн иншалла качан биз өзүбүз окусак, бала чакабызга окуп берсек, элге айтып берсек, туура багытталып. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, эми жаңылбаган жак жок, тайбаган туяк жок. Калемден ката кетиши мүмкүн. Баарыңыздардан ушул машалла бул биздеги
өзү соц тармактардагы сабак алып жүргөн адамдар, мухлистер бар, жакшы алхамдулилля үммөттөр бар. Болуп калса, биз машкур, мындайча айтканда шүгүр кылуучумун да. Кандай эгерде сунуштар болуп калса, бул жерде кичине туура келдиби, туура келбей калдыбы, суроолор болуп калса, любой время берсеңиздер болот да. Кудай кааласа иншалла карап турупчу. Анан кийинки муунга дагы азыр иншалла көп илимдүүлөр чыгып келатат. Аларга да тилегибиз, каалообуз. Куранда канчалык таржымалар, маанилер, тафсири жазса, ошончолук аздык кылат. Буга чейин алхамдулилля Куранга мээнет кылынгандай, Курандын тафсири жазылгандай ааламда бир да китепке мындай кызмат болгон эмес. Мындай мээнет болгон эмес да. А бирок кыргызча мынакей иншалла ошол 3 том, азыр иншалла Кудай кааласа дагы 3 томун чыгарып алсак, бир жакшы иншалла жүрөгүбүз ордуна келип дегенде иншалла өзүбүздүн эне тилибизче, бар башка да кийин тилдерге которор чыгарбыз. Бирок кандай болгон чакта дагы иншалла Алла таалам кабыл кылсын. Булар азыр мисалы мындай базарга чыга эле, биринчи атай ошо сабак атай келип, ошо сиздерге мындай жарыя кылып коелу деп, анан ошо баасын өзүнүн мындайча умеренный, өзүнө ылайыктуу эле бааны коюп берип коебуз. Анда биз бир акча таап бир нерсе кылып берейин деген ой эмес. Ошо китеп элибизге жетсе, бир канчасына иншалла карап туруп белегине, бир канчаларына, ушундай немелерине кетет. Өзүнүн ордуна өзү камсыздап кете турган эле деңгээлде кылыпчы. Жараткан Алла таалам кабыл кылсын. Убакыт барбы, суроого өтүп кете берели? Барбы? Ортодо иншалла буну унутуп калбайын деп сиздерге бир кошумча жарыя кылып койдум да. Ассаламу алейкум устаз. Карындашымдын жашы аябай өтүп бара жатат. Бирок турмушка чыгайын деген таптакыр ою жок. Мүнөзү жакшы, намаз окуган, иштеген иши бар, келишимдүү, аябай ылайыктуу, балдар көңүлүн сурап келип жатат. Карындашымды кандай жол менен көндүрүп турмушка берем? Жолдору барбы? Же кандай дуалар бар? Кыздын оюн, аң сезимин ойгото турган. Аллаху акбар. Көпкө чейин кармаган деле болбойт эми. Себеп дегенде мындайда кээ бир аялдын, кээ бир эркектин ушундай кажети бар. Эркектики ошо аялсыз, аялдыкы эркексиз бүтпөйт да. Акча менен бүтпөйт. Байлык, мансап менен, башка менен бүтпөйт. Ошон үчүн иша карап туруп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү качан бойго жеттиби, турмушка берип койгула. Бойго жеттиби, үйлөп койгула дегенчи. Бунун аркасында көптөгөн пайда бар. Иман толуктугу бар, күнөөдөн сактанганы бар, урпактуу болгону бар. Канча жашайбыз Кудай билет. Бирок сенен бир бала чака калсын, эртеге кыямат күнү сыймыктана турган, бу дүйнөдө өтүп кеткенден кийин аркаңан дуа кыла турган, аркаңан бир жакшы иштерди, сооптуу иштерди кылып тура турган калып кетиш керек. Урпактуу болуш керек. Ошон үчүн урпактуу болгон дуа да бул таксырлар. Ошон үчүн аракет кылып, мынаны эмне деп айтам? Сабактарга катышып турсун. Азыр мен каерден суроо берип атасыз билбейм. Эгерде Бишкектин тегерегинде болсоңуз, мына Бишкекте университет бар, Ислам университети бар. Ошол жерде аялдар бар, кыз келиндер бар, сабактар бар азыр. Арчебеште бар да, башка жерлер көп деле. Көптөгөн жерлер бар да. Ошолорго чыгып, алхамдулилла сабактарды алып барып турсаңар жакшы болмок да. Ошол жерде ана сезим ойгонуп, кой турмушка чыгайын деп неме болуп калар. Зекетти аялымдын атасына, кайнатама берсем болот. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом, биздин үйдүн алдында эски мүрзө бар. Ошону канча жылдан кийин түртүрсө болот? Жана жолдорун айта кетсеңиз, рахмат. Өзү мүрзөнү түртүрбөй эле коюш керек, эң жакшысычы. Анан таптакыр эле жер тар болуп баратса, анда акыркы коюлган бар го. Ошодон кийин 35 жыл. Акыркы коюлгандан кийин ошо ал мүрзөнү, ошо бейитти жаап коюш керек да, буга эми будан кийин коюлбайт. Башка жерде айыл өкмөтүнөн жер алып, ошол жерге кое бериш керек. Буга ошо бир 35 жыл өткөндөн кийин, фик китептеринде ушундай 30 менен 40тын тегерегиндеги айтылат, андан көптөрү дагы бар. Кандай болсо 35 жыл. Андан кийин ана мейли тегеретип, неме кылып, эгерде сөөк чыгып калса, бир чекеге коюп, кайрадан ошону ушундай мүрзө койгон иштете берсе болот. Биринчи суроо, мен бир медреседе окуган баладан чала илимдүү болгондун ордуна илимсиз болгон артыгыраак деп уктум. Инстаграм аркылуу бул нерсени кандай түшүнсөк болот? Жок. Чала болсо да кичине билет да. Таптакыр билбегенден көрөк, бул жакшы эмеспи? Өзүнө. Албетте баягы эми чала мындай, баягы чала молда дин бузар деп коет го булар. Мындай сөз мененчи, туура эмес нерсени фатва берип, туура нерсени айтып коет деген коркунучтан айтылганы да, атак жок. Билбегенден көрөк кандай? Билимдүү мен. Хал ястауилладина я'ламуна валладина ла я'ламун. Алла Куранда айтат. Билген мен билбеген экөө барабар болушу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Хотя бы бул мисалы бир аят билет, а бул эчтеке билбейт.
же бир хадис билет, бул эчтеке билбейт. Бир намазды билет, бул даратты билет, бул эчтекени билбейт. Кандай? Ошон үчүн ишке карап туруп, чала билсе дагы ал билбегенден миллион эсе жакшыраак ал. Биз студенттер ар кайсы тармактагы кесип ээлери дин илимин кантип алсак болот? Машаалла. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда бардык тармактагы студенттер бар, туугандар. Студенттердин бардыгына өмүрүнө, илимдерине, билимдерине, иштерине ийгилик каалайбыз. Бирок сөзсүз дин илимин ала кетиш керек. Кандай? Чынчылдык, аманаткөй, баш ийүү. Ушул нерселерди ал өзү билиш керек. Жана өзүнүн жоопкерчилигин, милдетин аткаруудагы. Ушу менен биргеликте намаз сөзсүз болуш керек. Бардык ийгилик Алла Тааланын тарабынан келет. Жакшылыктар Алла Таала ачат. Мээнеткечтик чогуу алса боло берет. Алхамдулилла, суроо берип, ушу мисалы азыр сиздер бир жума окуйсуздар. Же болбосо 24 саатын 8 саат кесипте окусаңыз, 1 саатын динде окуп коюңуз. Кесибиңизге жараша. Мисалы, сиз экономистсизби? Динде экономика боюнча эмне айткан? Мисалы айтам да, сиз укук коргоочусузбу? Динде укук коргоо боюнча эмне айткан? Бардыгы бар. Сиз дыйканчысызбы? Кайсы кесипте окуп атасыз? Соодагерсизби? Менеджмент, азыр түрлөрү чыгып кетти. Же болбосо адамдын ден соолугун карайсыз. Врачсыз. 1 саат, 8 саатын окусаңыз, 1 саатын кошо окуп коюңуз. Мына оңой эле аласыз. Турмушка чыгып атканда ата-энемдин ыраазычылыгын албай эле, аларды нааразы кылып турмушка чыгып алгам. Той топо болбой эле нике кыйдырып жашаганбыз. Ошондо никебизге да көчөдөн эле свидетелдерди таап алганбыз. Россияда нике кыйдырып ошол жакта жашадык. Арада бир кыздуу болдук. Кызым төрөлгөндөн кийин атасы үйүнө кетип, башка аялга алып кайра барды. Арада бир балалуу болдук. Анан ал дагы кетип калды. Мен балдарымды алып төркүнүмө келе бердим. Азыр эми мамиле да кылбайбыз. Балдарына да чалбайт. Биз ошентип нике кыйдырганбыз. Кабыл болуп өтөбү же кандай болот? Толугураак түшүндүрүп бериңизчи суранам. Сиздердин никеңиздер боюнча айта турган болсомчу, эки күбөнүн алдында эркек мусулман, макулбу? Ижап кабыл деп коет. Макулдугуңду бердиңби? Ал кабыл алдыбы? Бүттү нике. Өтө берет. Ал көчөдө болобу, Россияда болобу, Кыргызстанда болобу, машинеде болобу, айырмасы жок. Никенин ушул ижап кабыл, андан кийин күбөлөр болсо өтүп кете берет таксыр. Макулбу? Эгер даже махырды дайындабай койсо дагы нике кабыл болуп кете берет. Бирок махыр мисли важип болот ага. Кандай болгон чакта да никеңер боюнча мына азыркы ошолор мусулман болгон болсо күбөлүк өткөн. Орус бияктан алып келип алып элемес да. Анда силердин никеңер толук кандуу дурус. Бирок ара гана айтпай турмушка чыгып алганды кесепет эмне болду? Кандай болду? Ошо эмне менен бүттү? Ата-эне жамандык каалай беле? Ак батасын эле берет эле? Жашай турган сенсиң да эмне? Ата-энең жашабайт да ал күйөө бала менен. Ошон үчүн андай кылбаш керек. Мына кыздарга дагы иншалла карап, ата-эне ушунча чоңойтуп, төрөп, өстүрүп неме кылгандан кийин акыры келип, кичине акылдуу, билимдүү болгондон кийин эч нерсе айтпай эле кыла берген, ал эч качан жакшылыкка, бактылыкка жете элебейт. Ошон үчүн азыр эмне кылат элеңер иншалла? Ата-энеңерге азыр айткыла, кеңешкиле, бактылуу жашаганга аракет кылгыла. Пияздын кабыгын өртөсө болбойт, ырыскыны азайтат дешет. Ушул чынбы же ырымбы? Жок, бул чын эмес, бул ырым эле. Ырыскыны күнөө азайтат. Кыяматка жакын жалганчылар көбөйүп кетеби? Же кыяматка жакын жалган хадистер тарап кетеби? Экөө тең боло берет. Экөө тең. Жалганчылар да көбөйөт, жалган ошо хадис эмести да хадис деп чыгаргандар, ошо баардыгы ошо жалганчы да. Алар эң катуу жалганчылар ошолор. Пайгамбарыбыздын атына жала жапкандар. Дуа тилектер адамдын тагдырын жакшы жака өзгөртөбү? Дуа тилектер, дуа бул тагдырды өзгөртөт дейт. Ошо өзгөрүлгөнү да тагдырдан. Мен салата нария тафриджияны 4444 жолу толтурууну ниет кылып баштагам. Анан 2000ден ашканда Ислам Нуру Ясин кайрымдуулук группасы бар. Ошого муктаж болгон кишиге хадия кылдым. Суро, эми 0дон баштап толтурайынбы же жанагы хадияны кылган 2000ден ашык санга кошуп кете беремби? Хадия кылганга кошуп 3000ден ашып калды. Суранам, Максат ажыдан сурап, жооп берип коюңуздарчы. Машаалла. Жок, эми азыр күчүңүзгө карап да, үстүнөн да толтуруп кетсеңиз боло берет. Хадияны мели сообу сизде калат биринчичи. Анан кийин башкага өтөт. Билип коюңуз туугандар.
кайсы сооптуу иш сизге келбесечи, башкага барбайт. Уурулук менен койсойдуңуз, атамдын арбагына деп. Какой там атаң арбагына? Эч кандай сооп барбайт. Уурулук саңа сооп келген жок, анан башкага барабы? Эрежени билип коюңуз. Сооп сизге келсе, анан сизден кийин барат. Мен бул байды коркутуп акчасын алдым дагы инвалид кембагалдарга берип атам. Не деп атам? Мына кембагалдарды мен багып атам депчи. Бир сооп болбойт сага. Сен эмне үчүн байдан уурдап же коркутуп алганың үчүн ал саңа өзү сооп келген жок. Саңа сооп болбогондон кийин башкага сооп барбайт. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн иншалла бул салават айтып атасыз. Биринчи сооп сизге алхамдулилля, андан кийин башкага өтө берет. Башка өтө берет. Уланта берсеңиз болот ошо бойдон.